Арыбаңыздар, Москва шаарындагы мекендештер, сиздер менен Айпире Канатбек кызы. Бүгүн болсо Намат базардын ардактуу катышуучусу Мирлан менен Жумайымдын кондитердик цехине келдик. Анда эмесе жүрүңүздөр. Бардыгын сиздерге көрсөтүп айтып беребиз. Азыр Мирлан менен Жумайым менен дагы тааныштырабыз. Алардын аттарын укканда билбесеңиздер дагы ушул продукцияны көргөндө сразу эстесеңиздер керек. Мирлан менен Жумайым Москва шаарына Кыргызстандын даамын сиздерге тартуулайт. Анда эмесе жүрүңүздөр. Тук-тук. Мирлан, өзүң жөнүндө жана өзүңдүн кондитерлик ишиң жөнүндө айтып берсең. Семейный иштетебиз бул жерде. Баштаганыбызга негизи үйдөн баштаганбыз башында. 4 жылдан өтүп калды. Именно цех ачканыбызга 1 жыл болду да. Ровно 1 жыл болду. Ошол Москвага өзүбүздүн мекендештерге ушундай адал, натуралдуу Кыргызстанда жеген шириндиктер тартуулап келип атабыз. Цехти ачканга канча болду деди? Цехти ачканыбызга 1 жыл болуп калды. Ровно 1 жыл болду. 4 жылдын ичинде үйдөн башталган бизнес азыр бул Кыргызстан даамданган таттууларды кайсыл жактарда реализовать этесиздер? Буну Москванын бардык жеринде эле бар десек болот. Эмне дегенде өзүбүздүн мекендештер иштеткен халал магазиндерге таратабыз. Ошол жерлерден тапсаңыздар болот. Бардыгы эле метрода бар да. 50дөн ашык магазиндерге таратабыз. Сонун. Анда эмесе ушул сонун тартуулар кандай жасалат көрсөтөлү, Ооба. Цехтин производство жөнүндө айтып берсең. Бул цехте азыр праниктер жасалып атат. Как раз процессинде көрсөтүп койсок болот. Бул жерде мондай идиштерге ручной жасалат. Бардык печеньеларчы. Эмне дегенде ручной жасаганда жакшы болот да. Бул жерге жасашат дагы. Анан бул жака алып примерно өлчөмүн кылып туруп, анан тегеректеш. Бул жака кистеге чогултуп туруп, анан духовкага кетет. Бул жакта бышырылып, андан соң, бышкан соң, бул пряниктер мындай болуп чыгат экен дагы, бул уже бышкандагысы. Анан конечный итог продукт бул ушундай болот. Үстүндө бул кандай деле? Бул белок. Йумуртанын белогу, анан сахар кошулат да. Белоктун жана сахардын жардамы менен ушундай сонун кылып коюшат экен. Ооба. Биз атайын белок менен агартабыз буну. Негизи башка түрү дагы бар, ал краска экен. Диоксид титана деп коет экен. Ал адамга рак ооруларын, онкологический ооруларды алып келет экен да. Башка мамлекеттерде ал даже запрет экен да. Пищевой продуктыларга колдонгонгочу. Бирок, Анан биз ушундай жол менен кылабыз. Табигый жол менен. Достор, бул жактан биз бул бир нерсени байкасак болот. Мына факторий кондитерский цехинде табигый составка продукциялар таза, жакшы жасалышына аябай чоң басым кылышат. Цех дагы чоң, таза көрсөк болот. Жүрүңүздөр, бул жакта бир канча техника жөнүндө айта кетпейлиби, Бул жакта техникалар бар экен. Бул жакта тандырдагы бышырат. Бул жакта тандырды да жасаганбыз. Бирок данный момент иштебей эле бул. Эмнеге дегенде нан жапкан, именно нан жапкан адамдарды табуу кыйын экен да. Ооба. Азыр издедиңиздер. Ооба. Нан жапкан деп билсеңиздер, Мирланга чалгыла. Бул жакта? Бул жакта бул именно ошол нандын мешалкасы. Камыр жасайт. Камыр жасайт, ооба. Канчага чейин, канча килограмм? Бул 50 килограмм. 50 килограмм. Ооба. Ар бир эменин өзүнүн эмелери бар да. Мешалкасы. Бул именно камырдыкы, азыр бул деле иштебей эле турат. Камырдыкы өзүнчө, техника өзүнчө, Ооба. Бул канча турат акчасы? Bunun akçası 42.000'ge alganбыз. Демек, ишчинин жоктугунан бир продукцияңар токтоп турат. Так вот. Бул жакта жанакы көргөн пряниктер бул жакта азыр сонун болуп бышып атышат. Бышкан соң тиги жака чыгылып, чыгарылат дагы. Белок менен обработка болгон соң кыргыз мекендештердин магазиндерине кетет.
жүрүңүздөр дагы бул жакта дагы көрөлү. А бул жакта эмне бышат Мирлан? Бул эки духовканын айырмасы бар. Аха. Бул духовка менен бул духовканын айырмасы бар. Бул шамал менен бышырат. Бул просто без конвекция да бул. Ар бир эменин өзүнүн духовкасына бышканда мындай жакшы болот да. Жакшы бышат. Коржуктар өзүнчө духовкада, булочка неме, пряниктер өзүнчө духовкада, э? Ооба. Мисалы үчүн буга бышырган нерсени бияка бышырып койсок, окшошпой калат да. Ошон үчүн атайын эки духовка алганбыз да. Жакшы бышпай же катык болот. Ооба. Ар бир продукцияга өзүнчө техникаларын алып, аябай жакшы. Очень классное, серьезное отношение у ребят. Бул жакта миксерлер, ошол айткандай эле, булар жанагы нанга жарабайт, булар ошо теста кылганга да, бисквит бышырганга, рулет бышырганга именно, ооба. Ал бул жерде как раз кекстин эмеси айланып атат, тестасы. Ал бул жакка un кошот дагы, кексти un кошкондон кийин, анан кийин ондай өзүнүн формасы бар. Бул жакта кагаздарын салып туруп, жака коет. Кекс жидкий болот. Куюп туруп, анан кийин печкага жөнөтөт. Ушул пряниктер менен кекстерге кандай un колдоносуңар? Пряниктер менен кекстерге мындай ундардан 50 килограммдык ундардан колдонобуз. Дегенде кичинекей ундар бизге түк келбейт да. 50 килограммдык. Бул высший сорт. Ундар жалаң высший сорттор менен колдонобуз. Цехтин экинчи бөлүгү бул жакта жалаң торттор жасалат. Ручкалар менен тортторду атайын отдельно кылганбыз. Бул жакта болсо жумайым иштеп атат. Кандай жумайым иштелгени болсун? Бул жакта эмне болуп атат? Мына сага. Бул жакта бисквиттердин ар кандай түрлөрү бар экен. Айырмасы эмнеде? Анан мисалга караңыздар, бул жакта могул бисквитиңиздер аябай соң болуп көтөрүлгөн экен, бул көтөрүлбөй калган экен. Причинасы эмнеде? Негизи постоянно керектүү количествону бышырып, свежий кылып жасайбыз. Бул бисквиттер бир жасаганда канча күнгө сактаса болот? Негизи муну морозилкага 1 айга чейин сактаса болот. Бышкан боюнча. Бышкан боюнча. Бир күндө канча торт чыгарасыздар? Бир күндө ар кандай? Бизде торттун түрлөрү көп. Стандарт торторубуз бар. Стандарт торторубуздан мисалы 4-5 штуктан кылып постоянно чыгарып турабыз. Заказной торттор деле 5 штуктан жогору күнүнө чыгат. Андан сырткары чайханага дагы кеткен торттор бар, э? Бул жакта биз көрүп турган торттор бул ошо заказной торттор, э? Ооба, бул заказной торттор. Заказной торттор ар кандай сиздер каалаган дизайнда жасап беришет экен. Ооба, бул жерге азыр дагы толуп элек. Бул дагы декорация болот, э? Ооба. Бенто тортторубуз. Көлөм ушундай. Ушундай ар түрдүү дизайнда сиздер каалаган. Pinterest'тен мага ушул торт керек десе эле сүрөтүн жиберсе эле кылып. Ооба, максимум окшоштуруп беребиз. Бул силердин фирменный торттор, каймачный, э? Ооба. Булар постоянно в наличии болот бизде. Айт майрамга карата чыгабы? Курман айтка сөзсүз чыгат булар. Канчадан? Булар чыгат, 1,5 килограммдык творожный торттордон да чыгарабыз. Атайын ошо курман айтка ылайыкташтырып, оформление кылып. Сонун. Наличие болот. Мындай стандарт торторубуздан наличие чыгат обязательно. Мындай творожный торттордон да 1,5 килограммдыктар чыгат. Именно ошол майрамга оформление менен болот да. Анан курман айтты дагы да бир аз көңүлдүүрөөк болуш үчүн майрамда биздин мусулмандардын майрам болгонуна жараша өзүбүздүн кардарларыбызга дагы бир аз белек берели деп чечтик. Пучевка. Вау. Турцияга же Египетке болот атат да, эки вариант. Аны кийин айтабыз. Шарттары кандай? Ал путевканы мен утуп алсам болобу? Эми шарттары мындай.
шарттары өтө жөнөкөй. Неге дегенде майрамда бардык эле кыргыз эли эми майрамдашат. Үйүндө отуруп шириндиктерди жейт. Бизден шириндиктерди алганча ошол конкурска катышса болот да, оюнга. Бизден 3000 сомдук соода кылышат. Аны биз жанагы лотерея сыяктуу кылып номерин, атын жазабыз дагы. 6-июнь биздин цехтен келип алып кеткендер да катышса болот. 7-8-июнь биз Номарт базарга катышабыз. Ошол жерге келип соода кылгандар да катышса болот да. 3000 рубльга соода кылышат. Аны биз жанагы лотереянын эмесине салабыз. 8-июнь күнү именно ошол Номарт базар бүткөндө ошол жерден жеңүүчүнү аныктап результат чыгарабыз. Сонун достор, сонун жаңылык. Juma Factory кондитердик үйдөн 6-7-8 күндөрү 3000 рубльга соода кылып, каалаганыңызды аласыз. Кааласаңыз торт аласыз, кааласаңыз коржик аласыз дагы. 3000 рубльга соода кылып, Турцияга же болбосо Египетке жолдомо утуп алсаңыздар болот экен. Бул сонун мүмкүнчүлүк. Себеби дегенде Мирлан айтып кеткендей, айт күндөрү баары бир деле конокко барабыз. Сонун мүмкүнчүлүк. Бул менен сөзсүз түрдө колдонуш керек деп ойлойм. Мен дагы катышам буюрса. Сонун жаңылык. Мирлан, сиздер вот Номарт базарга качканда, точнее Рамадан айында биз ошо благотворительный вечер кылдык. Ошондо сиздер дагы ушул орундукту баягы благотворительность кылып алдыңыздар да. 160 миңге благотворительность кылып алдыңыздар. Ал ошол баягы бизден муктаж болгон мекендештерге кетти. Андан башка дагы ошо Рамазан айында негизи эле сиздер ошо көп кыласыздар. Анан бул откуда такая щедрость? Вот взять и подарить путевку, потому что я знаю, что путевка стоит там минимум 100-150 тысяч рублей. Откуда такая щедрость? Эми айтат го, берсең анан аласың дейт го. Ошондой эле да эми. Мисалы үчүн бизди ушул кыргыз элин колдоп атат. Мисалы үчүн 4 жылдан бери бул тармакта жүрөбүз. Ачылгандан бери Кудайга шүгүр, минуска кете элек биз. Ошонун баары ушул кыргыз элинин жардамы менен да. Анан биз дагы ошол өзүбүз тараптан дагы бир аз да болсо ыраазычылык катарында ойнотуп турайын деген ойдо. Сонун. 4 жыл мурун үйдө башталган бизнес азыркы учурда Москванын центринде десек болот, 200 квадрат метрдеги чоң цех. Бул иш кантип башталган? Сен баштагансыңбы, же Жумайым баштаганбы? Ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. Кимге микрофон? Assalamu alaikum, жерлештер, кандайсыздар? Бул тармакка келгенимдин себеби жолдошум деп айтам. Себеби үйдө чөнтөгүндө 1200 рубль акчасы менен эч жерде иштебей, таксиге чыкпай калып үйдө отуруп калганда. Анан 11 февраль менин туулган күнүм. Ар дайым ушу туулган күнүмдө бир жактарга алып барып ойнотуп келчи, машина да жок, акча да жок. Анан өз колум менен торт жасап берем деп калды да. Ошентип экөөбүз 1200 рубльду көтөрүп алып, эчтекени билбейбиз, торттун тысын билбейбиз, кандай нерсеге бышырат, жада калса сливкини кандайын алышты да билбейбиз да. Магазинге барып алып, анын 500 рубльне эле форма алып алдык, 700 рубльга эң арзан продукцияларды алдык да. Творожный сырдын ордуна плавленый сыр, 33% сливкинин ордуна 10%. Азыр мен кондитерлер түшүнсө керек, кандай состоянияда калганыбызды. Крем өтө суюк болуп, формасын кармабай жана жеп көрө берип, көңүлүбүз айланып, жалбай калабыз да. Ошентип эптеп 4 слой кылып торту жасап, өзүм ата энем келип, жешип, аябай макташып, ушундай сонундай сүйүнгөнбүз да, экөөбүз чогуу жасаганбыз. Мен дагы мындай өмүр бою эсимде кала турган подарок болгон. Мага ошол учурда, значит, жасаса болот экен деген идея келген да, себеби гостилер аябай макташкан. Заказ кылсак болобу депчи. Ошодон көп өтпөй эле жолдошум Кыргызстанга барып, депорт болуп келбей калды да. Анан уже мен бул эмеге үйдө отурганыма байланыштуу дагы, акчам жок, күйөөм жок. Ошол эмеге хочешь не хочешь ошону кылыш керек болду да. Башында туугандар колдоп, минуска кетсем деле
500 рубльга деле заказ алып жасай бердим. 50 рубль тапсам дагы кондитерскийге чуркай берем, жок дегенде бир лопатка алып келем да. Ошентип башталган. Анан кийин Кыргызстанга бардым, жолдошум окутту, аябай колдоду десем болот. Акыр аягында полный өзү жоопкерчиликти алып, ушундай бир чоң бизнеске айланды. Башында кандай ошо баштаганда, жаңы баштаганда кантип сатып баштадың? Сен үйдө отурган болсоң? Ооба. Ошол учурда мындай, хотя торт жасабасам деле, тамак аштарды статусума коюп ушундай эмен бар эле да, жакшы көрөт элем. Бир 10-20 адам көрсө деле статусума коюп, туугандары мындай комплимент айтып, анан торту дагы ошентип кое берет элем. Биринчи өзү үйгө эле жасайт элем да, кайын журтума жасап, анан анча-мынча ошол туугандарга жөн эле продукцияга жасап берген күндөр болот эле. Ошолорду статусума коюп, туугандардын тууганы жейт, аларга жагат, анан алар заказ кылат, ушинтип сарафановый радио болгон да. Инстаграмдын исин билбейм, чын айткандачы. Анан мен только WhatsApp менен баштагам. Группаларга таратат элем, группаларга өлө кошулуп алгам, жана мамочки в декрете, Кузьминки, Балашка, каякта группа болсо баарына кошулуп алгам. Торт сураса өзүм жазам да, мен эч ким издебейт, мен издейт элем да, кардарлардычы. Анан жолдошум келгенден кийин дагы экөөбүз Кыргызстанда чогуу окуп, анан кайра келгенден кийин дагы аябай кириштик да. 350 рубльга, мисалы ошо выпечкалар менен таанылдык десек да болот. 350 рубльга рулет заказ кылышса дагы эшигине алдына чейин алып барып берет элек. Биз ошондон пайда болуп атабы бизге, минуска кетип атабызбы эсептебейт элек да, зато бизге клиент болуп атат. 350 рубльга алган адам кийин ошол квартиранттары жеп, может алар андан кийин 10 килограмм заказ кылып калышы мүмкүн, ушундай эмелер болду да. Анан ошентип эле сарафановый радио болду да бизге башындачы. Перспективаны ойлоп эле кое бергенсиз. Ооба. Анан Инстаграм болсо ушу цехти ачкандан кийин келдик, тоже вынужден болдук да. Себеби клиент табыш керек. Уже ушундай чоң эмени ачып алдык. Каяктан клиент табабыз? Анан давайте Инстаграмды баштайбыз. Наставничество сатып алдык. Анан сон результатка жеттик. 8-9 айда 70 000 живой аудитория чогулттук да. Биргеликте. 9 ай активно алып барып 70 000. Токтотпой. Азыр бир аз пауза болуп турат. Буюрса кайрадан жолдошум айткандай экинчи сериясын баштайбыз. Скоро. Жумайым сонун нерсени айтты. Кардарлар мени издебей, мен кардарларды издейт элем деди. Бул негизи туура да. Башында азыркы учурда немеде изобилие да, каякта карабасаң бардыгы бар. Торты деле бар, кийими деле бар, концерти деле бар, бардыгы бар да. Анан баягы кээ бирлер ойлойт да, жаңы баштагандачы Инстаграмды ачып койсоң, товарды чыгарып койсоң эле потрап баары сатылып кетет, сразу болуп кетем депчи. Андай нерсе болбойт. Аракет кылыш керек, кардарларды издеш керек. Жумайыма айтып кеткендей, ошо кичинекей болгон WhatsApp статустан деле башталган иш да. Сен ошол WhatsAppка чыгарып жүргөндөгү сенин эң биринчи тортуңду, акчага кылган тортуң эсиңдеби? Ооба, 500 рубльга жасагам. 500 рубльга жасагам, бирок пайдасын деле эсептептирмин. Мен анда сметана менен сливки менен жасайт элем да, болушунча мирак кылып, анан үйдөн ун, сахарларды эсептебейт элем. Мен только магазинден, потому что алар үйдөн алынат. Магазинден алган нерсемди эсептейт элем да, 50 рубль калса дагы чөнтөгүм алып калып, ошо кондитерский магазинге чуркай берип, азыр мисалы ушул жерде турган инструменттерди ошентип нолдон чогултканбыз да. Биз кандайдыр бир миллион акчаларды чогултуп басып коюп, андан кийин баарын барып сразу эле сатып алган эмеспиз да. Прям нолдон баштаганбыз. Жада калса форма, ковкаларыбыз эч нерсе жок болчу да. Башында мен даже газ плитага бышырат элем. Үстү иштебейт эле, только асты иштейт эле. Бисквитим ушунча күйүп кетет эле да. Аны кесип алып, бир торт жасаш үчүн 4-5 саат бисквит бышырат элем. Азыр 4-5 саатта мен мисалы бул жерде оборудованиялар менен 100 тортко деле бисквит бышырып койсок болот да. Но ошого чыдаган экенмин дейм да азырчы. Азыр ойлосом билбейм, башкача эме болгон экен да, тоже энергия, калоо, может. Ошо. Мындай кичине болсо деле ушинтип видеону тартып архивге сала бериш керек экен. Анан биз ошол Instagram 80 000 аудиторияны биз ошол басып өткөн жолубуздагы эски видеолорду чогултуп атып, аудитория мындай чогултук десем болот да. Мындай болгон нерсени чыгарып, үйдө кандай жасадык, эмне болдук, ал болдук, бул болдук деп атып эле, рилстерди жүктөп атып эле, бир эле рилсибизден 15 000 подписчикке чейин
келген учурлар болду да. Ага. Ошол Азыркы учурда Жумайым, мне кажется, Москва боюнча ты единственный кондитер, у которого есть миллионы просмотра, да? да. Миллионник, 2 миллион даже бар. да? Как ты делаешь вот 2 миллиона просмотров? Бул эмен деле Кудай берди окшойт да. Ушул бизге бир мотивация болду окшойт да. Ушул жерди келип ачып, ошол просмотрларды көрүп атып, чарчасак да иштей бериптирбиз да. Кечке чейин өзүбүз Дем күч жасайбыз. берип атпайбы ошол нерсе? Хотя ишчилерибиз жок, жолдошум экөөбүз жасайбыз. Жада калса башында үйгө да барбай калат да, көчөдө ар жерде уктап, доставканы кылып атып экөөбүз рилс жасайбыз да. Ошол жерден озвучка тартабыз, бири бирибизге көрсөтөбүз, экөөбүздүн мощный идеялар келип чыгат да. Ошентип сонун результаттар болду да. Жумайым менен Мирландын мага жаккан жери булар ойго келсе ошон менен сразу кылышат да. Вот көп адамдар кээ бирде менде деле болот андай учурлар, ойго келет, бирок ошону ойлонуп өлчөп жүрө бересиң. Баягы ошол ишти ашырганга берилчү күч, ошол ишти ашырганга берилген энергия ойлонгонго кетип калат дагы, кийин кылганга күч калбай калат. Ошол себептен баягы бизде айтат го, Кудай Таала ишке ашыра албаган нерсеңди оюңа салбайт депчи. Демек оюңузга келген болсо, значит сиз бул нерсени кыла аласыз. Жумайымдын сөзүнөн түшүндүк, эң башкысы аракет жана в моменте результат болбосо дагы перспективага иштеш керек. Биз дагы ошону карманабыз, бирок баягы только перспектива деп эле ошону эле ойлоп кете бербей, бир аз баягы ар жак бер жактарын көтөрүп, нужно в перспективу тоже идти с хорошей подушкой, с хорошими возможностями. Вот. Анан Мирлан азыркы учурда көп байкап атабыз. Сен Инстаграмга көбүрөөк чыгып баштадың, тортторду өзүң жасап баштадың. Эмне түрткү болуп атат? Жумайым ошончо кыйнап атабы? Только сенин паспортуңду алып алды Жумайым. Жок, негизи эле башында Жумайым айткандай үйдөн эле баштаган. Анан кийин айтып өттү го, өзү колго алып чогуу жасашып киришип баштагандан кийин план ушундай болчу негизи эле. Мага ошол нерсе кызык да, сен эмне болуп Жумайымга жардам берип тортты кылып баштадың? Вот ошол нерсеге эмне түрткү болду? Сен жардам берип баштаганыңа эмне түрткү болду? Себеби дегенде кыргыз мырзалар неме го? Эркектер ит жубайт, эркектер тамак жасабайт. Жок, Сен торт жасап салдың. Менде андай нерсе жок. Мисалы үчүн любой нерсени мен кылып көргүм келет да, негизичи. Любой жумушту кылып көргүм келет, аракет кылып, колдон келеби, келбейби, колдон келбесе опыт болот дегендей. Ошентип эле мен Жумайымга жардам берип жүргөм, выходнойлорунда жардам берчүмүн, доставкасын кылып берип жүрдүм. Анан үйдөн жасап жүрдүк, акыр аягы үйгө батпай калдык да. 2 духовка болду. 2 духовкага дагы бир миксер кошуп туруп, токко сайсак автомат көтөрбөй калат. Место жетпей калат. Ушундай ситуациялар көп болгондугуна байланыштуу ойлондук. Цех ачайлы деп, цехти ачтык да. Цехти ачкандан кийин уже жалгыз аял кишиге кыйын болот. Ошондуктан өзүм дагы киришип, баш от менен ушул жакта иштеп жүрөбүз азыр. Эркектер үчүн негизи эле тортко эле эмес, баардык нерсеге жардам берет да үйдөчү. Азыр бул жакта иштеп атабыз. Кеч эле мурда күнкү эле 2 күндүк нерсени айтайын. Барып балдарды деле жуунта берет, кызынын чачын деле байлап садикке алып бара берет. Мен присутствовать атсам, бул кайнатама төшөк деле салып берип кое берет да. Кайненем кайнатама деле это норма да, жардам бериш керек. Боюңда бар, давай кылыш депчи. Мен идиш жууп атсам, мисалы үйдү присутствовать кое берет да. Эч качан бул эркек же аялдын иши деген неме жок да. Ошол себептен дагы ошол эмеге келген болуш керек. Мен тийгениме 7 жыл болсо, мен жолдошумун бир жолу үйдө бутун асып жатканын көрө элекмин да. Целый день үйдө дем алып отурганын көрө элекмин. Өтө көп жумуштарды кылды да. Бул торт бир эме болуп калды окшойт, билбейм.
торттон башка нерсе болсо деле кылып эптеп кетмек да, ишенем. Мен иште болсом тамак деле кылып кое берет. Эч качан бул эркектин иши эмес, аял кылыш керек деген тема жок бизде. Ошон үчүн ушул ийгиликтерге биргеликте жетип атабыз. Хотя мен жардам берген менен жолдошум рисковать эткенден коркпойт да. Мен если жолдошум мага жардам бербесе, мен үйдө эле ошентип жасап жүрө бермекмин да. Мен эч качан цех ачпайт элем да, мен корком да рисковать эткенденчи. Ошол өзү ачып, мындайча айтканда, полный жоопкерчиликти өзү алган. Канча магазин менен иштешет, кайсыл жака канча апарат, канча доход, канча расход. Мен чын айтканда эч нерсени билбейм да, чынындачы. Бүт башым деле орткум келбейт, бул деле мага айтпайт, мен деле билбейм. Мен ушул жерде торту жасап, болгон колуман келген жардам кылып атам. А так баардыгы өзүнүн мойнунда. Негизи ошол эркек кишинин иши, аял кишинин иши деп бөлүү бул бир аз туура эмесирээк нерсе деп ойлойм. Анан демек Мирлан баягы производствонун сырткы иштерин көбүрөөк кыласың. Ооба. Кандай обязанностьтарың бар? Обязанностями меники закуп, доставка, финансы, документ жактарын карайм. И магазиндер менен келишим, э? Ооба. Азыркы учурда магазиндер, чыйканалар менен иштейсиңер? Ооба, азыркы учурда магазиндер менен көбүнчө магазиндер менен иштешебиз. Эмне дегенде биз ушул тармактан баштаганыбызга байланыштуу магазиндер менен көбүрөөк иштешебиз. Бирок чайканалар деле бар. Чайканаларга пока биздин кандай десем, эмебиз жетпей атат. Ресурс. Ресурс дагы эмес, жумушчу күч дагы жетпей атат да. Бул жерде азыр 200 квадрат. 200 квадраттын Канча киши иштейт? Команда. Так. Азыркы убакытта 5 киши. 5 киши иштеп атат. Өзүбүз менен 7 киши. Ооба, цехтин бардык жери, бардык бөлмөсү десем болот. Иштей элек да пока. Ооба. Жумушчунун жетишпеген себебинен. Ооба, жумушчунун жетишпеген себебинен. Демек, достор, балким сиздердин араңыздарда ошол кондитердик ишке кызыгып жүргөн кыздар, балдар, эжекелер болсо, Мирлан менен байланышып ишке алсаңыздар болот, э? Мирландардын условиясын мен билем, аябай жакшы. Мен просто ишке алышпайт да, так мен иштемекмин. Условиясы негизи эле бул баягы кызыгып жүргөн, кондитерликке кызыгып жүргөн адамдарга аябай сонун возможность. Бул жакта сиздер келип, ошо Мирлан менен Жумайымдын 4 жылдык опытын өзүңүздөргө үйрөнүп, параллельно өзүңөрдүн акчаңыздарды да кое бересиздер, параллельно еще үйрөнүп дагы опыт дагы ала бересиздер да. Менин оюм боюнча бул опыт алуу аябай чоң кымбат нерсе. Өнөрүң болсо, любой жактан эле жакшы жашап кетсең болот да. Тиги жакты көрөлү, анда. Жана айтып кеткен бош турат деген бөлмө ушул жерде. Бул жака пока склад кылып, сахарларды коюп койгонбуз. Жана эртеңки Курман айтка арналган номад базарга бир аз өзгөчөрөөк болуп даярданып барайлы деп ушундай аз торт жасап атабыз. Бул столго койгондо примерно ушундай торт болот да. Ошону жасап, айт майрамга карата оформление болот. 4 ярустан жасалат да бул. Сонун. Ооба. 4 номад базарга 4 ярус торт. Чыныгы торту жасап барайлы десек, азыр погода ысык болгонуна байланыштуу берип кетет. Ушундай макет кылып алып барабыз буюрса. Келип, ушул торт менен сүрөткө түшүп, биз отметка кылып, бизден торт утуп кетсеңиздер дагы болот. Дагы бир розыгрыш. Канча торт? Канча торт болойлу? 4-нчү номад базарга. 4 этаждуу тортко 4 торт. Мессага. Укмуш, достор, Мирлан мен башында айткандай эле бул номад базардын ардактуу катышуучусу. Себеби дегенде биз 23-жылы ноябрда кылганда ошондо Мирлан катышкан, ар дайым катышып келет. Номад базар жармайкасында 2 адамдын уйкусу канбаган болот. Анын бириси мен болсом, бириси Мирлан. Бирок бул жолкусунда Мирландарда аябай
катуу даярдык экен. Тиги жактан көрдүңүздөр Турция, бул жака келсеңиздер 4 этаждуу торт, плюс еще розыгрыш болот экен. Сону бул нерсеге эмне түрткү болду? Баягы сиздер азыркы учурда мен байкашым ушул нерсенин баарын угуп жактан Турция, мияктан торт болуп, демек азыр сиздер аябай мындай маркетингти күчтөтүп туруп болуп кетейин деп атат окшойсуздар. ооба, эми мисалы үчүн бир жумушту баштагандан кийин ошонун болушунча качественный, болушунча аягына чейин кылыш керек. Ошого биз аракет кылабыз. Мисалы үчүн клиенттерден өздөрүнүн оюн айтат да, начар болуп калса десе биз кайра сүйүнөбүз да агачы. Неге дегенде унчукпай эле басып өтүп кетсе, биз ошол катамды кайталай беребиз да. Ооба, ооба. Болушунча бизге ушундай болуптур, бул жер туура эмес болуптур десе, биз аны оңдогонго аракет кылабыз да. Ошого биз болушунча мындай ар эмелерди кылып, бир ордубузда туруп калбайлы деп ушундай аракеттерди кылып атабыз да. Сонун критиканы кабыл алуу жана ошонун үстүндө иштеп жакшыртуу бул сонун нерсе. Бул ишкерлер үчүн негизи аябай важный нерсе. Себеби дегенде баягы бизде деле болот да, бир жактарга барып калганда кемчиликтерин же болбосо ушундай кандайдыр бир минустарын айтсаң, баардык адамдар эле аны кабыл алып, кабыл алгандан дагы кабыл алып, ошонун үстүнөн иштеп оңдоп кете албайт. Бул сиздердин баягындай күчтүүлүгүңүздөрдү, сиздердин жакшы бир качестволоруңузду көргөзөт да, то что критиканы кабыл алып, анын үстүндө иштөө. Сонун достор, аябай сонун даярдык. Силер бизден дагы жаман катуу даярданып аткан окшойсуңар Номад базарга. Ооба, эми ушунчалык элдер келгенге жараша болушунча жакшы эмоция алып кетсе, бизге ошол эме да результат десем болот. Сонун. Демек, бул Курманайтта сиздер биздин катышуучуларды, биздин конокторду максималдуу түрдө сүйүнтүп, максималдуу түрдө сонун эмоцияларды тартуулай билген экенсиздер. Сонун достор, ар бириңиздерди күтөбүз. Көрүп атасыздар, Мирланда даярдык өтө сонун. Дагы алдыга койгон келечектеги пландарыңыздар кандай? Келечекте пландар өтө көп. Буюрса бул жерде бир жолго салгандан кийин өзүбүздүн мекенибизге дагы барып, мекенибизде дагы ушул тармакта улантайлы деген ойлор бар. Негизи ишкерликте форс-мажорлор, баягындай күтүлбөгөн окуялар аябай көп болот да. Сиздерде ошо кылып аткан ишиңиздерде кандай оорчулуктар болуп атат, баштайм деген ишкерлерге эмнеге даяр болуш керек? Эми ооба, бардык жумушта форс-мажорлор өтө көп болот. Биз буга чейин дагы көп жумуштарды кылып көргөнбүз да. Баштан көп эле нерсе өттү. Ошол нерсени кабыл алыш керек да адам. Ошол менен токтоп, ошол менен чөгүп кетпеш керек. Ал нерсе болду, ал нерсе уже болуп бүттү да. Дальше кетиш керек да. Ошол менен токтоп калып, болбой калды же банкрот болдум же дагы бир нерсе болду деп токтоп калса, уже ал болбойт да. Дальше кете бериш керек да. Кандай болгондо дагы дальше кете бериш керек. Ооба. Сонун. Ошондой эле сенден кеңеш, кандай кеңеш бермексиң? Биринчиси, азыркы уже айтканың биринчи кеңеш болуп калды окшойт. Бул токтоп калбай, кандай болсо дагы өз ишиңди дагы улантып, өз максатыңа дагы кете берүү, токтоп калбоо. Дагы кандай кеңеш? Дагы кеңеш, эми биздин башыбыздан өткөн нерседен айтайын. Негизи бир жумуш кылганда акча деле важный эмес экен да. Самый главный ошол кардарлар разы болсо, ошол экен да самый главныйчы. Мисалы үчүн миллион же 2 миллион, 3 миллион акча чогултуп, кыйналып бир жумуш баштаса, болбой калса, уже акчанын эмеси эмес да ал. Акырын, мисалы үчүн бир тармакты баштайм десе, мисалы акырын кардарлар менен иштешип, кардарлар менен иштешкенди билиш керек экен да, самый главныйчы. Иш баштаганда сразу эле чоң салым
иш баштаганда сразу эле чоң вложение кылбай, ооба, бир аздан акырындан катар менен баштап. иштешип үйрөнүү. Сонун. Жүрүңүздөр дагы көрөлү. Москвадагы мекендештерди 4 жылдан бери кыргыз даамдары менен камсыздар келесиздер. Ошол кыргыз даамдары кандай продукциялардан жасалат, жүрүңүздөр көрөбүз. Көрсөтүп кеттик э? Бул жакта холодильниктердин бири экен. Бул жакта достор караңыздар, бул жакта баягы эң популярный болгон Жума Factory'нин баягы флагман болгон продукциясы каймачный рулеттер. Сонун. Дал Кыргызстанда жасалгандай каймачный рулеттер өзүңүздөр көрүп тургандай бул жакта аябай көп количестводо экен. Демек буга спрос аябай жакшы. Сонун. Ар бир эле көрүүчүлөрдү кызыктырган суроо болуш керек. Ушул 50 магазин менен иштешесиздер, андан сырткары индивидуалдуу дагы заказдарыңыздар бар. Канча киреши болот, кандай оборот болот? Эми бизде азыр отдельный бухгалтер жок. Анан өзүбүз отуруп эсептей элекпиз, ачыгын айтканда. Биздин эсебибиз менен примерно 2 миллион оборот да. Бирок 2 миллион оборот десе эле 2 миллион ушунча пайда деп түшүнбөш керек. Бул жерде биздики ишчилерге беребиз айлык, анан продуктылар да кымбат. Биз болушунча мындай официальный иштейбиз да. Налогдор кетет жумушчуларгачы. Ошол жактары да бар. Анан ошол менен эми пайдасын канча пайда кылат эсептеген эмеспиз. Бирок 2 миллион оборот кылыш үчүн деле бул жерде болушунча аракет кылып иштеш керек. 8-ге чейин иштейбиз. Жумушчулар 8-ден 8-ге чейин иштейт. Биз өзүбүз даже андан да көп иштейбиз да. Андан да көп иштейбиз бул жерде. И андан иштенчи болуп байра доставка кылабыз да. Өзүң доставка кыласың. Бизде доставкабыз бекер. 2000 рубльдан жогору МК ичи бекер доставка кылып беребиз. 12-ге чейин доставка кылабыз. Анан кээде үйгө барбай калганда күндөр болот. Неге дегенде Барасыңар үйгө барбай. Неге дегенде эми Жумушта калыппы? доставка кылып жүрүп үйдөн алыс жакка кетип калсак, эми чарчаганыбызга байланыштуу жана уктап калабыз да, эми за рулем уктап кетип, эми кырсыкка жолукпаш үчүн даже көчөдө деле уктап калабыз да. Анан Мына достор, успешный успех жок. Ушундай результаттарга жетиш үчүн 50 магазин менен иштеш үчүн 70 000 подписчик Инстаграмда чогултуш үчүн ушинтип үйгө барбай машинада калып калган дагы күндөр болот экен. Негизи ошо Мирлан менен Жубайым менин баягы силерди мен мындай пример катары көрөм да, баягы действительно иштей турган, действительно өз эмгеги менен таң аткандан түнгө чейин иштеген ишкерлердин, андай ишкерлер аз. Мен андай эмесмин. Мирлан менен Жубайым ошого мага аябай мындай, силер мага в каком-то мере подталкивать этип турасыңар да. Анан өткөндө биздин общий таанышыбыз Тилдайым айтып калды, соода болбой атат, магазинди жапсам окшойт деп салкын бутикчи. Анан мен айтып атпаймынбы, Тилде ушул сен экөөбүзгө иш болбой атат, киреши жакшы таппай атам деп айтканга болбойт. Себеби дегенде сен экөөбүз Жубайым менен Мирландай болуп 8-де кетип түнгө чейин иштебейбиз депчи. Буну менен эмнени айткым келип атат? Ар бир эле кандайдыр бир сферада ийгилик жаратам десеңиздер, талыкпай аракет кылыш керек. Бир гана эмгектин артында сонун жыйынтыктар болот. Сиздердин жумушта условиялар аябай сонун экен. Мен туура түшүндүмбү? Сиздер жумушка официалдуу түрдө аласыздар. ооба, официальный алабыз. Бирок бир 10 күн, 15 күн иштегенден кийин, анан жумуш жакса, бири-бирибизге туура келсек, анан официальный оформдеп беребиз да. Баягы келген ишчиге уверен болгондон кийин официалдуу түрдө оформление кыласыздар. Трудовой договор бересиздер, обедти өзүңүздөр бышырып бересиздер. Бирок эмне себептен жумушчу жетишпей атат? Чынын айтканда, бул кондитерский жумуш өтө оор да. Өтө оор.
Анан балким жумушка жараша акчасы туура келбей аткандыр. Мен ошентип ойлойм да. Анан биз ошол колдон келген бере ала турган сумманы айтабыз да. Ишчилергечи ушундай бере алабыз. Туура келсе иштешели деп. Мисалы канча төлөйсүздөр? Эми эч нерсени билбей нолдон келсе 3000 төлөп беребиз да. Үйрөнгөнгө чейин. Үйрөнүп опыту ашкандан кийин эми бир аз үйрөнүп калгандан кийин акырын көтөрөбүз да. Канча убакыттын ичинде үйрөнсө болот жана канчага чейин көтөрөсүздөр? Эми выпечканыкы сдельный кылып койгонбуз. 12 саатта мисалы үчүн жакшы аракет кылып чыгып алар адамдар 5000 иштесе болот да, 12 сааттачы. Анан шашпай акырын иштесе 3500 4000 иштейт. Өзүнүн скоростуна жараша, э? Демек, сиздер менен чогуу иштешип 3000ден 5000ге чейин күнүнө акча тапса болот. Ооба. Сонун Москвада болсону мүмкүнчүлүк. Мен бул жактан баягы көрүп төлөгөн акчаңыздарга эмес, мага деген официалдуу ишке алганыңыздар аябай кызыктуу болот. Москва требует, да, чтобы были документы правильные, чтобы были официально трудоустроены. И очень круто, что наши ребята дают такую возможность. Я думаю, что этим нужно пользоваться. Дорогие ребята, кто заинтересован в кондитерском, вообще, кто заинтересован в кондитерстве, можете прийти, получить навыки, заодно и зарабатывать, и еще не париться насчет документов. Я думаю, что это классная возможность. Бул холодильникте торторго кошулчу продукциялар турат. Ушундай торторго кетмол 33% сливкилер кетет, экомилк маслолор кетет. Жакшы продукция менен колдонуп келсеңиз, сразу көрүнүп турат, э? Ооба, болушунча жакшы качествага аракет кылат. Мындай кремета, майонездер, сэндвичтерге кетет. Чайхананын тортору тиги холодильникке батпай калгандар ушул жактарга турат да. Сонун. Бул жакта айтка макаронсуларды даярдап атабыз. Айтка мисалы 3 күн калды. 1 күн калганда анын ортосунан начинкаларын свежий кылып жасайбыз. Сонун. Макаронсуздун канча түрү бар? Макаронсудун 10 чакты түрү чыгат. 10 чакты түрү бар, э? Бул жакта болсо, достор, бул жакта болсо эмне экенин 7-8 намат базардан көрөсүздөр. Бул жакта сиздер таң калып турган вау дей турчу нерселер бар. Сиздерде бир гана татуулар эмес, сэндвичтер дагы бар экен. Бул сэндвичтер жөнүндө дагы маалымат бере кетсең, Мирлан. Бул сэндвичтерди биз ассортиментке жакында баштык. Бунун булочкасын биз 1 жыл дегенде окшоштурдук да. Булочкасын дагы өзүңөр жасайсыздар? Булочкасын дагы өзүбүз жасайбыз. Сонун. 1 жылда араң ушул результатка жеттик да. Анан жакында эле продажага баштык. Бул жерде дагы полный халал продукциялар кошулат. Колбаса Кыргызстандан келген тойбос колбасалар. Сонун. Бул дагы баягы эле татуулар менен биргеликте кыргыз магазинге таратылат. Сонун. Караңыздар, достор, бир эле ушул булочканы кылып, баягы идеальный кылып чыгарганга 1 жыл убакыт кеткен. Ишкерликте баягындай көп аракет кылыш керек да. Көп аракеттин артында ушундай сонун жыйынтыктар болот. Караңыздар, бардыгы таза, жашнакай болуп, слайсерден өткөзүп, түп-түз кылып, мынтип эжекелер иштешет экен. Перчаткалерди кийип алып, тазалык жагынан сөз жок, сонун. Ошол көбүнчө видео тартып киргизгенде печаткиси жок иштеген жерлерди көргөндө элдер кана печатки, неге печатки жок деп түшүнбөй эле жаза беришет да. Именно ошол кие турган жеринде бардыгы эле кийип иштейт. Азыркы учурда бул жактан башка дагы иштериң бар? Ооба, азыркы учурда биз өзүбүз кыргыз магазиндер менен иштешип жүрүп, бир аз ошол магазин жактан да опыт алып, кандай кылса болот, эжелерден, байкелерден кеңеш сурап атып, өзүбүз жашаган жерге бир аз чаканыраак магазин ачып койгонбуз. Город Долгопрудный, ал МКАДтан бир аз сыртта. Москванын ичинде эмес, чекесинде болуп калат.
Сонун биздин мекендештер Москва шаарына келип, биз дагы ошолордун арасында эле биз дагы бир гана баягы мигрант болуп жашап кетпестен бул жакта дагы жүрүп, бөтөн жерде жүрүп, өзүбүздүн элибизге кызмат кылып, өзүбүздүн мамлекетибиздин да кандайдыр өндүрүштөрүн колдогонго салым кылып атабыз. Жана ошондой эле бизге окшоп салым кылган ишкерлер аябай көп. Менин кайрылайын дегеним бул Москвадагы биздин мекендештер ошо бизге окшогон ишкерлерди жана биздин коллегаларыбызга окшогон ишкерлерди колдоого чакырабыз. Ал үчүн болсо 7-8 июнь күнү Курман айтка карата боло турчу Номад базар жарманкесине келиңиздер. Саат 11-ден 8-ге чейин Минский метросунда биринчи выходтон чыкканыңыздарда эле чекчейип мечит турат. Ошол мечиттин алдында сонун 2 күн өткөзөбүз. Бул жакта балдарга дагы сонун мастер-класстар болот, оюн-зооктор болот. Ошондой эле келип соода кылып дагы сонун розыгрыштарга катышып, жана Мирлан айтып кеткендей эле путевка утуп алсаңыздар болот. Ар бириңиздерди күтөбүз. Ооба, келиңиздер, баарыңыздарды күтөбүз. Көңүл буруңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ыйык Курман айт майрамына карата Москва мусулмандар дин башкармалыгынын колдоосу менен 2025-жылдын 7-8 июнунда сиздерди чоң үй бүлөлүк майрамга 4-чү Номад базар көчмөндөр жарманкесине чакырабыз. Бул өзгөчө иш-чарада сиздер үчүн табыгый азык-түлүктөр жана кол өнөрчүлүк буюмдар, зер буюмдар жана дизайнердик маркет, ачык асман алдындагы Адал фудкорт, этно стилдеги эстен кеткис фотозоналар, балдар үчүн кызыктуу мастер-класстар, сюрприздер, оюн-зоок жана баалуу белектер даярдалган. Кирүү акысыз. Дариги Москва шаары, Минская метро станциясы, Минская көчөсү 2Б, Москва мемориалдык мечити. Байланыш телефону +7 903 171 0035. Келгиле, үй бүлөбүз менен бирге Курман айт майрамын жылуу маанайда эстен кеткис учурлар менен тосуп алалы. Сизди жана жакындарыңызды чыдамсыздык менен күтөбүз. Курман айт майрамыңыздар менен Номад базарына кош келиңиздер.